Alloh taoladan bir gana жақшылықты көмеңдіра. Başımızda bir problema gelip atsa, kıyınçılık gelip atsa, uşundan Allah çağırar, uşumenen Allah taala menin günümdü geçirer. Allah Ramazanдағы dualar arqa qaytpay. Кейбір biz ойлойт экенбиz, кейбір нерсени жакшы деп ойлоп алат экенбиz. Бирок аркасы жаман менен бүтөөрүн билбей калат экенбиз. Биздин ата-энебиздин сүйүүсү эч нерсе болбой Алла тааланын сүйүүсүнүн астында. Арышыбызга ушундай кыйынчылык келет экен, атадан ажырайбыз, энеден, бир туугандан ушундай кыйынчылык келет экен. Ошол учурдагы эң биринчи сабырдуулук болуп, сабырдын соогу ошо менен болот деп турганда. Алла субханаху ва таала туура эмес нерсени кылбайт. Аллах эгер кылдырдыбы, мында тууралык бар деп. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Hurmatli jamaat, Allah Taala qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Allah Taalaning muna kechirimi jaban Ramazan'dan ikinci 10 gününde getip atabız. Allah Taala okuyan Kur'anlarımızı canımızga yoldaş kılsın. Xuday Taala Kur'an'ın yolundan adaştırmasın. Ramazan'daki dualar arka qaytpay. Ahirette Kur'an'da canımızga nur kılsın. Mürzöbüzde Xuday Taala nur kılıp oşo bizge jarık kılsın. Daima imanımızda salamat kılsın. Türüğü gezir istedadı. Bu dünya menen koştoşmanımızda dağı Allah Taalam imanımızda salamat kılsın. Kur'an'ımızda canımızda kılsın. Anam bir tuğandar azırkı кейбір учурларыбызда ушунда bir бекем иманга ээ болгонго аракет кылалы. Алла Тааладан дуа кылалы. Жакшылык, жамандыкты Алладан деп билбеди бул имандын бутактарынан деп туганда. Анан кейбір учурларда Алла Таала жакшылык бергенде Алла Таала жакшы, анын башыбызга бир аз сыноо берип койсо, Алла Таала жаман болуп калбаш керек деп туганда. Бардыгын Алла Тааланын тагдырына разы болуп берели. Тагдырды Алладан деп билели. Allah Subhanahu wa Taala bizni uşunça suyuyor ekan, bizdin ata-enebizin suyuusu eç nerse bolбой Allah Taala'nın suyuusunun aslında. Har bir kendisini uşunday suyuyor. İman keltirgen, halalda halal degen, haramda haram degen. Кейбір сыноолорду, кейбір күнөөлөрүбүздү кечириш үчүн, же даражабызды көтөрүш үчүн Алла Таала кээде сынап коет экен тугандар. Сыноо келгенде дагы эң зооп табабыз десек, Алла Таалага жагабыз дей турган болсок, сыноону да көтөрө билгендей, ошого да разы болгонго үйрөнөлү деп тугандарыбыз. Кейбир биз ойлойт экенбиз, кейбир нерсени жакшы деп ойлоп алат экенбиз. Бирок аркасы жаман менен бүтөөрүн билбей калат экенбиз. Кейбир нерсени жаман көрөт экенбиз. Бирок биз тугандар мүмкүн артында бир жакшылык келет деп. Fa inna ma'al usri yusra. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык бар деп тугандар. Asa an takrahu shay'a wa huwa khayrun lakum. Allah Taala silerde кейбір нерсени жаман көрөсүңөр, бирок анда жакшылык бардыр деп. Кейбір нерсени васан хиббу шай'a wa huwa sharrun lakum. Кейбір нерсени силер ушундай сүйөсүңөр, болсо экен деп сүйөсүңөр, бирок мүмкүн жамандык бар. Туганда ошон үчүн кандай Алла Таала эмне тактыр этти, Алладан туура эмес нерсени кылбай. Аллахын ага туура берди. Башыбызга бир сыноо келсе да ушунун эми даражаны көтөрөт деп берип атат. Алла Таала туура эмес нерсени кылбайт деп. Сабыр деген эң биринчи учурдагы сабыр болот деп тугандар. Башыбызга ушундай кыйынчылык келет экен, атадан ажырайбыз, энеден, бир туугандан ушундай кыйынчылык келет экен. Ошол учурдагы эң биринчи сабырдуулук болуп, сабырдын соогу ошо менен болот деп тугандар. Ошол учурда да ошо иманыбыз айтарабы? Аллах Субханаху ва Таала туура эмес нерсени кылбайт. Аллах эгер кылдырдыбы, мында тууралык бар деп. Илгери бир тугандар хикаяларда ушундай дейт, хикая китептерде. Илгери бир падыша болду. Падыша анан ушинтип охотаны жакшы көрөт экен. Мынтип туруп ууга чыкканды. Анан жанында бир вазири бар экен. Эч кимди албайт, ошо вазирин эле жакшы көрөт экен. Ошону алып ууга чыгат экен, охота кылып, кооларды, токойларды аралап келет экен. Анан бул вазир ушундай иманга бекем, ушундай такыбадар вазир болду. Bir жерден жакшылык болот, жаман, сууктунда калышат, аты тайгаланып кетет. Бардык нерседе падышам, бунда да хайыр бар, мында да жакшылык бар. Кандай нерсе болбосо падышам жакшылык бар. Эч бир жаман нерсе болот деп деген оозунан чыкчу эмес экен. Дайыма жадына алып жүрчү экен. Бир күнү экөө ошентип ууга чыгат экен дагы падыша, мынтип жазынын жебесин уштап атып, анан канжар бычак менен могу сөөмөйүн кесип алды.
Kesip ala деп бакырганда баарын таанып вазире, падышам кайгырбаңыз. Мында да жакшылык бар десе бар, жамы кейип аткан ойлосоң бир колун кетип алган. Жини келбей каякта жакшылык айт, кечке жакшылык деп айта бересиң деп жини келип алып келип туруп зынданга салдырып койгон. Анан да колу айыгатынан охотасы тура албайт, башка кишини жактырбайт, характери ошондой. Анан жалгыз чыга баштайт экен охотага. Жалгыз барып келип бир күнү бир токойдо жүрсө, ушундай ушу охотада жүргөн канча бир кербен көп адам жүргөн экен. Анан келип туруп падышаны кармап алат. Ал бир коомдун падышасы экенин билбейт. Алып барат дагы ал ошо кезде коомдун ошо кармап алган адамдардын өздөрүнүн ишеничи бар экен. Өзү бир адамды бууга чыгып бир адамды түлүйлөй кармабаса келип курбан чалыш керек. Муну курбан чалабыз деп анын падыша экенин билбейт экен да. Келип туруп колу бутун таңып ата берет. Баягы колун коруп калат экен. Мунун бир сөмөйү жок экен. Алардын ишеничинде курбан чала турган адамдын бардык мүчөсү толук болуш керек. Анан мунун бир мүчөсү жок экен, жок турбайт, анан туруп анан кой бербейишти. Анан падыша келет экен, баягы жан деген кыйын да. Келет баягы вазирин эстейт экен. Вазирим жакшылык бар деген, бул баары жакшы адам экен. Келип зынданда чыгарып алат экен. Вазирим, сен мени кечир. Seni ушинтип кыйнап коюпмун зынданга салып. Сен жакшылык бар десе жиним келген, ачуум келген. Ушундай окуя болду, мени карпады, алып барды, колу бутумду бууду, курбан чалаага. Ошо сенин кетиптин жакшылык бар дегенин мени көрүп калып, мени аман кой бербейишти, сен мени кечирип кой десе, падышам кечирим сурабай да кой дептир. Ошо мени зынданга салганыңда да жакшылык болуптур. Эмнеге болуптур? Эгер зынданга салбаганда сен мени жакшы көрөт элең, экөөбүз охотага чыга берет элек. Сени жолдон кармамактагы, сенин полицияң жок болмокта мени курбан чалып алмаган. Урматтуу туугандар, бул нерселердин баардыгында көрдүңүздөр жакшылык бар. Адамдын колу кетеби, эмнен кетет, баары артында жакшылык. Алла Таала ушундай жакшы күмөн кылары, мен пендемдин күмөнү канчалык болсо мен ошончомун. Алла Тааладан бир гана жакшылыкты күмөн кылат. Башыбызга бир проблема келип атса, кыйынчылык келип атса, ушундан Алла чыгарат. Ушу менен Алла Таала менин күнөөмдү кечирет. Алла Таала мени жакындатат. Алла Таала мени калтырбайт. Мага канча жакшылыктарды берген Алла мындан кийин да жакшылык берет деп бир гана жакшы ниет кылалы. Биз туугандар, ушуга ыйманыбызды тарбиялайлы, өзүбүздүн мүнөзүбүздү тарбиялайлы, эркибизди тарбиялайлы. Кудай Таалам иншалла жакшылык берет. Алла Таалам жакшылык күндөр көп болсун. Алла Таала рамазаныбызды кабыл кылсын.